Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан мен Толгонай. Биздин каналга кош келдиңиздер. Ушул каналды ачып биринчи видеода айтып кеттик эле. Польшадагы баардык тармакты сиздерге көрсөткөнгө аракет жасайбыз деп. Мына бүгүн ошондой күн келди. Бүгүн сиздерге Польшадагы азык-түлүктөрдүн бааларын көрсөтүүнү чечтик. Ага дагы бир себеп, жакында эле Польшадан бир кыз Бишкекке барып иштеп жатат. Анан аябай таң калып жазды. Кыргызстанда, Бишкекте азык-түлүктүн дагы эле башка нерселердин деле баалары аябай кымбат экен. Кыргызстандыктар кантип жашап атат деп жазды. Анан ошол дагы бир себеп болду. Анткени азыр ушул азык-түлүктүн башка нерселерди тартып сиздерге баасын көргөзөлү. Сиздер өзүңүздөр ой пикириңиздерди жазыңыздар. Чын эле кымбат бекен Польшадан же баалары бирдей бекен? Дагы бир себеп бул видеону тартып жатканыбыздын акыркы күндөрү баарыбызга белгилүү окуяларга байланыштуу инфляция болуп, азык-түлүккө жана башка нерселерге баалар абдан көтөрүлүп кетти. Ошол нерсени да көрсөткүм келди. Польшада дагы кымбатчылык аябай болуп жатат. Мен бул видеону баштаардан мурун бир нерсе айткым келип атат. 2021 жылга салыштырганда Кыргызстандагы орточо айлык менен Польшадагы орточо айлыкты салыштыргым келди. Анткени жанагы поляк кыздын айтуусу боюнча Кыргызстанда аябай зарплата аз экен, анан продуктылар аябай кымбат экен деп айтуусу боюнча зарплатаны салыштыргым келди. 2021 жылды алсак, Кыргызстанда орточо айлык акы 18.957 сом болот экен. Ал эми Польшада болсо 4240 злоты. Аны кыргыз сомуна которгондо 71.380 сом болот экен. Анда эмесе азыр видеону баштайлы. Дүкөнгө киребиз. Мына бул Польшадагы дүкөндөрдүн бири Lidl деген дүкөн. Жана айта кетчү нерсе, сөзсүз түрдө каналга жазылып, ой пикириңизди калтырып, жана көптөгөн бизге мотивация берип туруңуз. Эгерде ушул видео 300дөн ашык лайк алса, анда дагы сиздерге ушул сыяктуу көптөгөн квартиралардын, башка нерселердин бааларын көрсөтүп бергенге аракет жасайбыз. Анда эмесе кеттик. Дүкөнгө кирерден мурун унаа токтотуп, биротоло сиздерге унаа токтотуучу жайдын баасын көрсөтө кетели. Мына видеодо көрүнүп тургандай, ар бир дүкөндүн алдында ушундай паркометрлер турат. Ал жакта 1,5 саат убакыт бекер берилет кардарлар үчүн. Бирок кийинки сааты үчүн кыргыз сомуна которгондо 170 сом төлөнөт экен. Ал эми злотых менен 10 злотых болот. Эгерде билет албай кирип кетип калсаң, анда штраф 1615 сом төлөйсүң. Мынакей достор, кирип келгенде эле ушундай гүлдөрдөн башталат, өсүмдүктөрдөн. Бир-эки мисал кылалы. Мага жаккан гүлдөр гвоздика 10 штугу 9 злоты. Азыр мен злотыхты кыргыз сомуна которбой эле коеюн, анткени монтаж кылып атканда баарын жазып берем. Азыр эсептеп отурсам убакыт көп кетет, ошондуктан баарын злотых менен айтып бере берейин, анан болсо которуп жазып берем. Мынакей памперстер. Скидка болгондо, эгерде бир товарга скидка болсо, ушул жерге коюшат дайыма. 45 злоты, 30 злоты. Чайлардан мына биринчи дагы чайлар турат. Мисалга алсак, кара чайын алайын. Кыргыздар кара чайы жакшы көрөт эмеспи? Мынакей 50 штук экен, одноразовый чай 11 злоты. 11 злоты. Дагы чайдын түрү аябай көп. Поляктар бир эле кара чай эмес, түрдүү өсүмдүктөрдөн чайларды жакшы көрүшөт, ошон үчүн чайдын түрү аябай көп. Поляктар кофени дагы аябай жакшы көрүшөт. Мынакей кофелер Кыргызстанда бар кофелерден көргөзөйүн азыр. Эксклюзив. Таппай калдым азыр аны. Макул, анда буну көргөзө берейинчи. Мына растворимый кофе 18 злот экен, ошол 200 граммы. Кыргызстандагы бар кофелерден көргөзөйүн деп, алар жок экен. Джейкобдун, бирок бул 55 злоты 1 килограммы. Бирок бул кофеге автомат керек, ошон үчүн бул кофе кымбатыраак, 55 злоты 1 килограмм. Дагы мынакей поляктар дагы мындай даяр нерселерди көп алышат.
жасалган кызылча. Баасы 4 злотых. Дагы так. Ушул жерден мынакей бул балыктарды шпроттун баасы 3 злотых 42 грош бир шпрот. Балыктардын түрү көп. Анан майонезди көргөзөйүн. Майонез да көп колдонулат. Кыргызстандагы майонезден айырмаланып, Польшадагы майонездер абдан коюу болот, анан даамы биздикине жетпейт. Кыргызстандагы майонездер абдан даамдуу болот. Бул 400 грамм майонез 6 злотых. Эгерде скидка болуп аткан болсо, дайыма мындай кылып кызыл белги менен жазылат. Мына интересный, кызыктуу жерге келдик. Макарондор. Кыргыздар макарондорду аябай жакшы көрөт эмеспизби? Эң эле арзан макарон 3 кишиге жетет экен. 250 грамм, 2 злотых 94 грош. Ал эми спагетти, мынакей 500 граммы 4 злотых 47 грош. Дагы мынакей атайын мындай детский да макарондор. Атайын мындай детский да макарондор бар. Бул болсо 4 злотых 75 грош бул дагы. Дагы бир кызыктуу нерсе, Польшада күрүчтөр дайыма ушундай коробкада салынган болот. Ичинде пакетиктер болот 100 граммдан. Бөлүнүп бышырганга абдан ыңгайлуу. Күрүчтөрдүн баасын айтайын азыр. Мынакей. Ушинтип 1 килограммда сатылган күрүч аз да, көбүнчө эле 400 граммда сатылат. Бул күрүчтүн баасы 4 злотых 49 грош, бирок бул күрүч пловко жарабайт. Абдан начар эле да. Пловко жарай турган күрүчтөр бул жерден мынакей. Ушул күрүч пловко жакшы болот. 500 граммы 6 злотых 47 грош. Ошо бул жакта болсо приправалар жана туздун баасы 1 килограмм туз 1 злотых 29 грош. Анан бул жаке келгенде эле жашыл жемиштерге арзандатуу болуп атса ушул жерде турат. Биринчи мынакей анарга арзандатуу болуп атыптыр. 1 килограммы 8 злотых. Картошкага арзандатуу болуп атыптыр. 1 килограмм картошка 99 грош болуп атыптыр. Негизги баасы 2 злотых экен картошка. Ал эми мен эсимде биз жаңы келген жылы банандын баасы абдан арзан болчу, азыр аябай эле кымбаттады. 1 килограмм банандын баасы 7 злотых. Бул болсо био банандар 9 злотых 1 килограммына. Польшада көп продуктулар ушундай бөлүнөт, био анан жөнөкөй депчи. Кээ бирлер биону алышат. Ал эми жүзүмдүн баасы мынакей. Ушинтип упаковкаларга салып коюшат көп учурда. Бул 6 злотых 400 грамм үчүн. Негизи ушундай упаковкаларга салып койгон удобный, жакшы көрүнөт, бирок аябай көп пластик чыгат. Польшада жаккан баарынан Польшанын алмалары абдан даамдуу болот. Мынакей. Ушул Golden деген алма экен. 1 килограммы 4 злотых. Даамы абдан даамдуу. Дагы мынакей алманын түрү көп, аябай. Манго. Мангонун килограммы мага аз көрүнбөй атат. Канча? 12 злотых экен. Манго. Эгерде Польшада жашасаңар, мына конференц деген грушканы алсаңар, абдан даамдуу, килограммы 7 злотых. Сентябрь айында аябай ушул грушаларга скидкалар болгон, азыр кымбаттап кетти. Килограммы 7 злотых, бирок абдан даамдуу. Мынакей сливаларга скидкалар бүтө эле экен. 60% скидка болуп атыптыр. 1 килограммы 2 злотых. Лимон дагы аябай кымбаттады. Мурда 1 килограммы 6 злотых 7 злотых эле, азыр болсо почти 10 злотых болуп калыптыр. Дагы мандарин. Негизи Польшада дүкөндөрдө жайы, кышы мезгилге карабай эле ушу бардык
Бардык жер жемиштер бар. Авокадо. Авокадонун бир штугу 5 злотых 75 грош. Дайыма штукта сатылат, килограммда сатылбайт. Ал эми мынау биосу 6 злот 65 грош болот экен. Кышында мандариндер аябай арзан болот. Мынакей скидка кылып атыптыр, как раз 1 килограмм мандарин 5 злотых. Арбуз 1 килограммы 8 злотых экен, бирок арбуз даамы жок. Билбейм эмнегедир бизге жакпайт арбуздар, даамы начар болот. Анан минтип түрдүү мята, жашылчаларды сатат, ушундай идиштерге отургузуп даяр алып койгонго жакшы. Мен дайыма мята алган жакшы көрөм. Ушул мята 7 злотых. Эми бул жакта болсо балыктар, түрлүү консервалар болот. Ал жакты көрбөй эле коелу азыр. Муну көргөзүп коеюнчу, мынакей. Ушундай даяр пиццалар бар. Алып барып духовкага салып 3-4 минутта салып эле жей бересиң. 6-7 минут коюш керек экен. Ушул кичинекей пицца 11 злотых. Готовый ушундай биздин пельмендерге окшош бар. Пирог. Бул болсо пельмени русские. Бул жакта чыныкы биздикиндей пельмендер жок, бирок ошого окшош. Ушундай пироги русские деген бар. Бунун баасы 7 злотых 400 грамм үчүн. Студенттер көп алып жейт, анткени даяр. Алып барып кичине сууга ысытып эле жей бересиң. Даяр гамбургерлер бар мындай. Студенттер ушундайлар көп алышат. Анан азыр болсо мынакей бул жактан колбасаларга келдик. Колбасалар негизи Кыргызстанга салыштырмалуу даамы деле жок. Анан уйдан, койдон бул жакта колбаса таппайсың. Биз алып жейбиз дайыма тооктон, анан индиктин этинен алып жейбиз. Ал эми калгандары көбүнчө эле чочконун этинен жасалган болот. Мынакей мисалга алсак, ушул колбаса чочконун этинен жасалыптыр. 400 грамм 11 злотых. Мынакей. Ал эми бул болсо тооктон жасалган. 93% ушу тоок эти 10 злоты 400 грамм үчүн. Жана биздей болуп палычка болуп сатылган колбасалар жок. Анан сосискалар негизи менин оюмча Кыргызстанга салыштырмалуу сосискалар арзан. Түрлүү детскийлери болот, ар кандай түрлөрү бар. Берлинки деген аябай белгилүү сосискалар. Бунун баасы 250 грамм үчүн 5 злотых 49 грош болот экен. Индиктен жасалган колбаса 250 грамм 10 злотых болот экен. Бул дагы ошо айттым го, бул жакта уйдугунан жана койдон жасалган колбасалар таппайсыңар. Эгерде Кыргызстанда ошол колбасаны сүйүп жесеңер, бул жакка келгенде кыйыныраак болушу мүмкүн. Мынакей балыктардын баасын көргөзсөм. Мынакей лосось 150 граммы 16 злотых болот экен. Жүргүлө дальше. Даяр балыктар. Чын айтсам, балыктын орусча аты кандай болот, кыргызча аты кандай болот унутуп калдым. 100 грамм үчүн 4 злотых 49 грош. Мынакей. Ушундай 100 грамм үчүн төлөнөт. Ал эми азыр болсо сырларга келдик. Мына сырдын түрү көп. Мындай көбүнчө упаковкаларга даярдалып даяр болот, ушундай сатып алабыз. 200 граммы 6 злот 69 грош. Ошондо 7 злот болуп кеткен. Мындай түрлүү сырлар бар, амберт деген. Бул болсо 100 граммы үчүн 6 злоты. Мындай дагы сыр бар. Чыгып сырдын түрү көп, каалаганың алып жей берсең болот. Мага жаккан сырлардын бири бул ушундай. Ривал деген 120 граммы 5 злоты 39 грош. Кээде мынакей негизи поляктар азык түлүктү бир жумалап алып койгонду жакшы көрүшөт. Ушундай чоң-чоң упаковкаларга салынып даяр болот. XXL деп дайыма
ушундай упаковкаларга XXL деп жазып коюшат. Бул ошондо 1 килограмм экен сыр. 1 килограммы 28 злотых 56 грош. Анан айта кетчү нерсе, Польшада молочный продукты, сүттөн жасалган продуктылар абдан даамдуу болот. Менин оюмча, Кыргызстандан аябай эле арзан, Кыргызстанга салыштырмалуу. Азыр бизге таанылган продуктыларды көргөзөйүн. Йогурттар канча грамм? 150 грамм йогурт 1 злотых 35 злоты. Иче турган йогурттардын баасы болсо 250 грамм 3 злотых 25 грош. Мына йогурттун түрү дагы абдан көп. Негизи мен биздин үй бүлө йогуртту көп деле жебейбиз, ошондуктан көп деле албайбыз. Бизге жаккан йогурттар булар болсо мына йогурт био деген ушул йогурт жагат. 140 грамм үчүн 1 злотых 99 грош төлөйбүз. Негизи баардык эле азык түлүккө баалар абдан көтөрүлдү. Мына бул жакта сүт азыктары уланып жатат. Творог 250 граммы 5 злотых. Ал эми дагы мындай дагы бар экен. Кичине башкачараак түрү. Бул болсо 275 граммы 3 злотых 79 грош. Грецкий йогурт, Кыргызстанда дагы ушундайлар бар. Грецкий йогурт болсо 400 граммы 2 злотых 66 грош болот экен. Ой. Дагы эң башкысы сүт канча сом? Мынакей. Майлуулугу 2% болгон сүт 3 злотых 29 грош болуп калыптыр. Мен баасын карабай эле алып өттүбүз. Мурда болсо 1 злотых 99 грош болчу. Эки эсе баасы көтөрүлүптүр. Ал эми кичине майлуураак алабыз десеңер, 3% 3 злотых 49 грош кымбатыраак болот. Мынакей. Азыр болсо сметана 18% сметана. Бул көбүнчө шорполорго кошуп ичишет, поляктар кошушат ар кандай тамактарга. 400 граммы 3 злотых 69 грамм. 69 злотых. Анан эгерде Польшага жаңы келсеңер, силерге сунушум ушундай 30 граммдык сметана алып, сметанка деген жазуусу бар. Ушундай алып жесеңер, Кыргызстандагы каймакка даамы окшош кетет. Жакшы, даамы жакшы. Бунун баасы 200 граммы 3 злотых 19 грош болот экен. Мынакей. Сливочное масло. Польшадан чыккан май экен. Канча грамм? 200 граммы 6 злотых. Бул жакта майдын да түрлөрү көп. Анан срогу бүтүп бараткан товарларга ушундай наклейкалар чаптап коюшат. Дайыма баасы 50% арзан болот. Бул жерде болсо тоңдурулган жер жемиштер ар кандай түрлөрү мынакей. 450 граммдык мешанка азиатска деп коет. Ичинде бүт жемиштер бар. 7 злотых. Ишыгылып түрү абдан көп. Ушундайды дагы поляктар көп алып колдонушат. Мен көп алган нерсе бул болсо шпинат, тоңдурулган шпинат. Ушулдан спагетти жасаган жагат. Аябай даамдуу болот. Анын баасы 3 злотых 49 грош болот экен. Мынакей, бул жерде болсо тоңдурулган эмелер экен, балыктар бар экен. Анан дагы балмуздактар бар экен. Балмуздактын бааларын жөн эле коелу. Мынакей, морковканын баасы 4 злотых 75 грош, аябай эле кымбаттады. Пияздын баасы 3 злотых 99 грош. Ашкабактардын түрлөрү бар. 6 злоттан башталат экен. 8 злотылыгы бар экен 1 килограмм үчүн. Мынакей түрлөрү бар. Капуста 4 злотых 75. Ал эми пекинская капуста болсо 1 злотых килограммына. Кызыл пияз 6 злотых экен килограмм үчүн. Мына капустанын да түрлөрү. Ал эми калафер. Калафердун килограмм цветная капуста орусча 8 злоты, аябай кымбаттады, 8 злоты. Ал эми кызылчанын килограммы 2 злотых экен, бирок скидка болот. Негизги баасы 3 злотых 49 грош.
мынакей ушундай брокколи. Полякча брокколи болот, 6 злотых килограммы. Мындай фасолдор да сатылат, 15 злотых килограммы. Баалар кандай экен? Ойлоруңуздарды сөзсүз түрдө жазыңыздар. Мынакей помидордун баалары 14 злотых. Помидордун да түрлөрү көп. Бадыранга скидка болоттур. Килограммы 12 злоты. Перец болсо 15 злоты. Мына бул жакта детский продуктылар. Тамактары, мисалы 250 грамм даяр тамак 1 злоты 49 грош. Кашкалар мына 230 граммы 7 злоты 29 грош. Алардын дагы кыргыз сомуна которуп барын жазам. Менин оюмча бул жакта памперстер дагы аябай арзан. Кыргызстанга салыштырмалуу да. Мисалы 5-чи размер 39 штук экен, 30 злотых болот. Анан абдан жакшы ушулар. Биз да колдонгонбуз. Негизи памперс деген бул фирманын аты. Анан биз памперс деп көне алганбыз. Полякча башкача пелюх деп айтышат. Мынакей түрлөрү. Поляктар дагы кыргыздардай эле нанды абдан жакшы көрүшөт, ошондуктан нандын түрү абдан көп болот. Эң арзан нандын баасы кыргыз сомуна которгондо 51 сомдон башталат экен, бирок түрдүү кымбат нандардын дагы түрү көп болот. Кыргызстандан салыштырмалуу бул жакта лепешка жок, бир гана ушундай нандардын түрү көп. Поляктар нанды абдан жакшы көрөт деп айтып кетпедимби? Ошондуктан Польшада түрдүү пекарнялар көп жана дүкөндөрдө дагы нандын түрүн көп сатат. Ошондой текчелердин жанында ар дайым ушундай машинка турат. Нанды сатып алганда дароо кесип, даярдап алып кетсеңиз болот. Мына видеодо көрүнүп жаткандай булка деп коет полякча. Кичинекей болгон нандарды абдан көп сатышат. Буну поляктар сатып алып, көп учурда бутерброд кылып жасап жегенди жакшы көрүшөт. Жана пекарнядан нанды сатып алып жатканда дагы кесип бериңиз деп сурансаң, ар дайым кесип даяр кылып беришет. Ушул жери абдан ыңгайлуу. Мына көп адам жакшы көргөн коланын баасын көргөзөлү. Кола 0,5 4 злотых. Чоңдору жок экен. Чоңдорун тарталы десек. Ошондо 0,5 4 злотых болот экен. Анан түрлүү башка дагы соктор бар. Мына бул жакта чоңу бар экен. Zero сукру дейт. Демек сахары жок кола 1,5 литр. Бирок башкача кола экен. 4 злотых 49 грош. Биринчи жолу Германияда пайда болуп, кийин Европанын көптөгөн өлкөлөрүнө таркаган Lidl дүкөндөрүндө бир гана азык-түлүк эмес, көп үйгө керектүү буюмдарды, ошондой эле адамга керектүү буюмдарды, кийимдерди сатып алса болот. Мына мен кармап жаткан бул сапагинин баасы, балдар үчүн сапагинин баасы кыргыз сомуна которгондо 850 сом болот экен. Анан айта кете турган нерсе, бул дүкөндө сатылган кийимдердин, буюмдардын качествосы абдан жакшы болот. Биз көп жолу көп нерсе алганбыз, ошондуктан бизге жагат. Жана азык-түлүктүн качествосы да бул дүкөндөрдө жакшы, ошондой эле ар дайым таза жана эгерде Польшада жашасаңыздар, ушул дүкөндү сунуштайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, башында айтып кеткендей, азык-түлүктүн баалары кыргыз сомуна которулуп, видеонун алдында жазылган болот. Ошондой эле комментарийге да кошуп коем. Биринчи комментарий болуп турат. Ошол жактан баардык маалыматты алсаңыз болот азык-түлүктүн баасы тууралуу. Айта кетчү нерсе, ушул менен биздин видео аяктады. Эгерде ушул видео жакса, лайк басканды унутпаңыз. Сөзсүз түрдө өзүңүздүн ой пикириңизди калтырыңыз. Кыргызстандагы бааларга туура келет бекен, же өтө кымбатпы, же арзанбы, же окшош эле бааларбы? Сөзсүз түрдө оюңузду билдире кетиңиз. Жана сиздерден албетте колдоо күтөбүз. Эмки видеолордон көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.